Demek daha bu Müslim'de gelen hadis ekan, ravahı Müslim. Dağı Ayşe enebizden rivayet eken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat eken, la yakunu fi şey'in illa zanahu ve la yunza' min şey'in illa şanahu. Demek Peygamber şunday aytat eken. Mevzu bu hadiste az uğu atkanlarda şol özümüzdün biraz gemçiliklerimizni bilgenge үйрөнүп өшүшүбүз керек да. Bizde en çok problem ушул деп ойлойм мен. Жашоодо деле, үй бүлөдө деле, балдар менен, эл менен негизи аябай. Ушул нерсе жок да биздечи. Кара. Кайсы мамиледе сылыктык болсо, ал аны көркүнө чыгарат. Кайсы мамиледе сылыктык болбосо, анын көркү бузулат. Өзү бул аябай сонун ушундай пайгамбарыбызга жеткиликтүү, акыр заман ушундай кыямат күнгө чейин ушул нерсе баягы өз актуалдыгын жоготпойт деп ойлойм да. Биздин менталитет бөлөк да бирокчу. Анан бизде баягы көп убакыттарда биздин үй бүлөбүз, ошол үй бүлөнүн ичинде биздин аялыбыз, мисалы аялдарыбыз деп да сүйлөсөң жаман көрүп атат го. Жашообузда субханалла ушу биздин көптөгөн ушу биздин жартыларыбыз көп убакыттарда сериал көрүп алат. Анан сериалды көрүп алганда ал жерде бардыгы тең сиз менен анан тура калбай элегантность, деликатность дегендер бар да. Мынтип столдун алдына коюп бере коюп, ушундай эмет коюп, гүл берип, аны ушундай баягы анан сүйлөгөндө баягы эметип, о бирдемке мен сенсиз жашай албайм, анан ушундай, анан асмандагы жылдызды берип салам сен үчүн, анан Феррари подарить этип, анан ушундайлардан, анан ушул бир сүйүү үчүн адам жанын бериши ушундай болот да. Анан баары эле ушуну издеп калган азырчы. Бул өз биздин менталитет бөлөк болот атпайбы? Бирок сиз бул жерде айтайын деген нерсечи, бул сылыктыкты баягы кыргызда илгертен үйрөнгөнбүз да. Сен деген сенек сөз, сиз деген сылык сөз депчи. Мектепте эле үйрөткөн билесиңер ушуну. Анан көп убакыттарда ошо бизде сылыктык жок. Биз ушуну жоготконбуз. Негизи эле жок бизде. Биз тоолук элбиз да, тоодон эметкенбиз. Анан акыркы жылдары болсо биз жалаң дүйнөнүн аркасынан ушунчалык түшүп алдык. Анан түшүп алганда бизде мындай эме жоголду. Анан бул баягы өзү дүйнө ушундай экен да, баягы аялды делечи эркек кылып коет экен. Эркекти болсо ошо карышкы кылып салат экен. Өзү оокат кылыч ушунчалык чоң деңгээлде нерсе экен да. Андан кийинкиси эле биз баягы эме болгон мезгилде аябай адептүү деле 5 диплом бар деле башкача болуп калды. Сылыктык жок бизде. Кетип калган бул. Анын табышы оор болуп атат. Анын азыркы мезгилде болсо биз мындай үй бүлөдө баягы бизди мындай бир сиңире берип, анан кийин акырында азыр ким үйдө башчы деген вопроско жетип калдык азыр. Кимди ким башкарыш керек деген деңгээлге жеттик азыр. Мисалы эркекпи же аялбы деп мага суроо беришет да. Болбосо бул суроо жок эле болчу. Эзели устаз гана азали болгон эмес мындай нерсечи. Бул умуман мындай нерсе болбош керек болчу. Бул жок болчу. Бирок ушул нерсеге келдик биз. Ушул нерсеге келдик. Анан уже эки ортодо мисалы талаш баштаганда бүт жакшы нерсенин баардыгы тең үйдө жоголот экен. Аял эркек аялга окшош баштайт экен. Ким ишин билбей аткан да. Кыргыздар болсо ачык эле муну айтып койгон, ай, эки кочкордун башы бир казайын кайнайт деп койгон да. Жашымда карасаң, казан деген жаш боло турган болсо, ошонун ичинде бир эле эмнекен, бирөө башчы болуш керек деген сөз да. Экөө башчы болсоң болбойт. Эми бирок мен кайра башка нерсе келейин, сылыктыкты биз өзүбүз алып келишибиз керек. Анан көп убакыттарда биз ушул мындай уятсыздыкты өзүбүз эле жоготтуруп коебуз да. Көп көрөм, мисалы балдарын мындай балам сөгүп койчу десе, баласы шаттырда сөгөт, энесинчи эркек дейт да. Эркек менин балам, эркек мына. Көрдүңбү деп биз ошол уже бизде атасынан көргөн ал өзү кылат, эми ошо баласын үйрөт, эми Кудай берсе анын баласы өзүнүн баласын үйрөтөт да. Анан каякта сылыктык болуп калат да. Бирок пайгамбарыбыз жаш келиндей ушундай уялчак болгон экен. Жаш келиндей. Сылыктыкты өзгөчө. Бирок сылыктык мындай сылыктыкты эки нерсе түшүнсө болот да. Жөнөкөйлүк, жумшактык дегенде ошо кошулат.
жөнөкөйлүк, жумшактык, мүнөздүн өзү мындай бир жеңил болушу, көтөрүмдүү болушу, ийкемдүү болушу, адамга мындай бир мындай туппа эле өзүнүкү эле жок меники туура деп эле букадай болуп туруп албай, балки мындай кичине ийилип коюш керек, пластилиндейчи кез-кездечи эчтеке болбойт анданчы. Ошол да сыныктык болуп эсептелет да. Кээ бирде мисалы өзүнүкү туура эмес болуп турса, жок меники туура деп болмойт, жок мен эркекмин деп тура берет го кээ бирлерчи. Жок эркектики дайыма туура болуш керек. Туура хадис бар. Эгерде аялдан бир нерсе сурай турган болсоң, туура боло турган болсо, аялдан сурап туруп өзүңдүкүн кыл дейт да негизичи. Сурап туруп өзүңдүкүн кыл дейт. Эми бул жөнүндө аябай талаш бар субханаллачы. Бирөө заиф дейт, бирөө хасан хадис дейт, бирөө бул айтылып келген нерсе да. Бирок көп убакытта кээ бирде ушу адам жашоосунда бир аз болсо да акырын сыныш керек. Бир аз сыныш керек, макул деп туруп коюш керек. Макул деген кыргызча айтканда макулдун башы оорубайт. Бирок көп убакыттарда макул деген жөнөкөйлүк менен макул деп мындай кичине ийилип койсоң, эртеңки күнү жашооң оңолуп кете берет. Көп аялдар бар мисалы алса, күйөөсүнө макул деп койбойт да. Макул, сиздики туура деп койбойт, көзгө көрөт автоматом. Же болсо төркүнүнө кетет. Же да бир нерсе болот. Жок, бул мага күйөөм деген мен айтканды кылбай атат деп кетип калат. Толтура болуп кетти азыр ушундай. Эмне болду десем, мен айтсам, мага кылбай кой дейт. Анан тамаша шоколад бербей койду сага дейм да. Жок, шоколад эмес дейт да. Момдой кылыш керек болчу дейт да. Ошондо сугон көп жоголуп кетип атат да. Демек бирок пайгамбарыбыз болсо, мындай өтө жөнөкөй болгон. Өтө ийкемдүү болгон. Адамдар менен сүйлөшүп атканда дагы алар менен мындай жан дили менен сүйлөшкөн. Жан дили менен кечирген. Пайгамбарыбыздын өзү мындай усватул хасанада, баардык нерсе үлгү да. Эми бул жерде мисалы дагы бир жерде Айша энебизге келип айтып аткан, пайгамбар өтүп кетти. Сахабалар келишти. Алар дагы бир нерсе мындай бир эме үйрөнүш керек эле. Кээ бирөөдө табийиндер го дейм, эгерде эметпесем. Пайгамбарыбыздын сахабаларынан кийинкилер да. Айша энебизге көрүп атышат экен, келип аткан. Айша энебизге келип, "Я Айша, үммүл муъминин, момундардын энеси, айтыңызчы, пайгамбарыбыздын ахлак кандай эле?" десе, пайгамбарыбыз басып жүргөн Куран болчу деп атпайбы? Пайгамбар басып жүргөн Куран экен. Куранда болсо Алла Таала жөөлөшпөгүлө, түртүшпөгүлө, талашпагыла, бузбагыла деп улам айтып атат. Улам айтып атат да. Куранда көп ушул аяттар келген. Ошондой бир адамдык сапатты жоготпой, сылыктыкка, жөнөкөйлүккө, мүнөздүн жумшактыгына чакырган. Адам кыямат күнү Алла Тааланын алдында көп адамдар барат экен, көп ибадаттар менен барат экен. Көп аябай көп, тоодой мына боо тоо деп коебуз, Ухуд тоо деп коебуз, бирок мен айтып коеюн, ала тоодой болот экен. Биздин ала тоодой 75% тоо. Ушунча ибадат менен, ушунча сооп менен барат экен дагы. Бирок ошону таразага салганда жанында бир ушундай бир эч кимге кереги жок болгон, жөнөкөй эч ким аны киши да катар признавать эткен эмес да. Мындай жөнөкөй эле ушундай бир киши дагы баягы деп коюшкан да. Ошол барат экен дагы. Тигилер ибадат кылышкан, Алла жолунда жүргөн, жухудта болушкан, бүт нерселер кылышкан. Бирок Алланын алдына келгенде баягы мүнөзү жөнөкөй, жумшак болгондун кадыры бийигирээк болуп калат экен да. Алланын алдында ушундай нерсе эч ким билбейт, качан кайсы даража берем Кудайым. Ошол себептен баардыгын аракет кылалы иншалла. Мүнөздөрүбүздү оңдойлу бир аз оңдойлу. Кичине помидордой болуп калат, жана эттей боло бербейм ошондо. Кичине мындай жөнөкөйрөөк, анан жумшагыраак болгон үйрөнөлү. Жумшак. Бирок мусулман душмандын алдында катаал болот. Кыргызда сөз бар. Ийилгенге ийилгин дейт. Чекең жерге тийгенче. Какайганга какайгын, төбөңгөнгө жеткенче дейт. Бул биздин принцип, бул мусулмандыкы. Бизде субханалла оң бетин чаап, сол бетин тосуп бербейсиңбиз. Оң бетиңе чапса, сол бетине блок коесуңчу. Токто дейсиң. Токто эмне болот сага? Айтчы мага, түшүндүрчү биринчи чабардан мурда дейсиз да. Нито чыга турган болсо, тишке тиш, көзгө көз. Анан жүрбөй эле муштар көзүн чыгарам. Бол деген нерседе айтайын деген нерсе ушул. Субханалла мусулман душманга катаал болот. Өзүнүн үй бүлөсүнө жумшак болот, машалла. Бир туугандарына берешем болот. Атанын алдында, эненин алдында бала болот. Кошунанын алдында болсо, эң жакшы кошуна болот. Жолдо кетип баратса, бир дагы бирөөнө кумурскага да зыян бербей турганым болот. Мусулман ушундай. Бирок качан көтөрүлгөндө көк жала арыстан болот мусулман. Мусулмандарга тийбегиле дейт. Ал уктап жаткан арыстан сыяктуу. Аны ойготпош керек. Аны ойгото турган болсо, субханалла. Өтө оор. Ошо сен баары сылык болалы иншалла. Аракет кылабызбы? Амин. Кудайым баардыгына жакшы адеп ахлак, жакшы мүнөз берсин. Эли журтубуз оңолсун. Кудай таалам береке берсин.
катаал падышалар келбесибизге болот.